Сузак районунун Миңөрүк айылында Атайка каналынын үстүнө жаңыдан көпүрө курулду. Өтмөктү салууга мамлекеттен 5 миллион 200 миң сом каражат бөлүнүп, заманбап болуп бүткөрүлдү. Эл күткөн көпүрөнүн ачылышы бүгүн 20 августта болуп өттү. Ага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Жеңишбек Токторбаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан бери 3 ай мурда катуу сел болуп, ушул көпүрөнү алып кеткен болчу. Биздин мамлекеттин жардамы менен 5 миллион 200 миң сом бөлүнүп, ушул көпүрөнү кайтып калдына келтирдик. Бул биздин Шайырбек Ташиев менен Айбек Тураталиевич 3 депутат биригип, өкмөткө кайрылып, өзгөчө кыргыздар министрлигине кайрылып акча бөлүнүп берилди. Ошо негизинде көпүрө куруп бүттүк. Бул жалпы эле бул биздин гана жетишкендик эмес, бул биздин мамлекеттин жетишкендиги деп эсептейм. Себеби урматтуу президент Садыр Нуркожоевич башчылыгына тургандан кийин мамлекетибиз бир топ өзгөрүш болду. Акча маселе тартыш жок. Бош чыкканда кутусунда көпүрөнү алып кеткен болчу, батпай. Ал жер ондолду. Анын жалпы сметалык баасы 1 миллион 109 миң сом болду. Ушу эки көпүрө бүтүлдү. Анан ушул бүгүнкү күндө бүт селдин кесепетин жоюп, алдына шебендерин төгүп, шагалдарын төгүп, жолдоруна ачып бердик, бүт мусуларын тазалап бүттүк. Барпа айыл өкмөтүндөгү Атайка көпүрөсүн ушул жылдын май айында сел алып кетип, унаалардын өтүүсү токтогон. Мындан сырткары 600 үйдүн короолоруна суу кирип, айылдыктарды түйшүккө салган. Жарандар көпүрөнүн жоктугунан жөө, унаалар айланма жол менен каттап турушкан. Жашоочулар көпүрөнү тез арада калыбына келтирүүгө салым кошкон депутаттарга, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыраазы. Бирок ошол аралыкта кыйынчылык болду. Кыйынчылык болсо дагы зато көпүрө бүтүп калды. Бул чоң самалык болду эл үчүн. Бул эми элге төбөлүк кызмат кылган чоң жакшы көпүрө болду, заманбап. Ошо курган куруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Айыл өкмөтүнүн башчыларына жана башка биздин айылдан чыккан депутаттарга чоң ыраазыбыз. Көпүрөнүн ачылышында жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев жана Жеңишбек Токторбаев Миңөрүк айылынын тургундарынын көйгөйүн укту. Жашоочулар айылда спорт аянтча жок экенин айтып, имарат салууга көмөктөшүүнү суранышты. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү жумуш баштоого өз чөнтөгүнөн алгач 500 миң сом берип турмай болушту. Долбоору даярдалса, кышка чейин жергиликтүүлөрдүн тилегин орундатуу сүйлөшүлдү. 1,5 миллион бул канча миллион ошончо. Биз 500 миң чечип беребиз, калган өзүңүз кыласың. Ооба, ошондо Кудай кааласа спорт залды бүтүп калат экен. Спорт залды где-то бир ноябрдын аяктарында декабрга ачып болот экен. Кудай кааласа. Кана тамала. Баштаган иштерибиз алып Бүгүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көпүрөнүн ачылышында элдер өздөрү ушу ашар жолу менен ушул жерге даярдашып аткан экен. Спорт площадкасыны, футбол аянтчасыны, волейбол аянтчасы болот экен. Ушул жерге ушу көмөк көрсөтүп берсеңиздер деген аракет ойлорду айтышты эле. Биз дагы ошо аракетибизди айттык, өзүбүздүн колубуздан келе турганыбызды, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн болсо дагы биз аракет кылайлы, жардам берели. Калганынан кийин ушул жанагы жергиликтүү бийликтерден да суранып атабыз, сурандык. Азыр мына ушул жанагы президенттин өкүлчүлүгүнөн, Жалал Абад областынан, анан кийин айыл өкмөттөн дагы ушул проектисин эртерээк түзүп берип туруп, өзүбүз мына эртең бүрсүгүнү биринчи башталып турганга бир 500 миңдей акча каражат кетет экен. Ошонусун чечип бердик. Эртең бүрсүгүнү ошол каражат бул балдардын, ушу тургундардын колдоруна тиет. Мындан сырткары бүгүн ошол эле Сузак районунун сел жүргөн Каражыгач айылында асфальт басылган жол пайдаланууга берилди. Ал үчүн республикалык казынадан 6 миллиондон ашык каражат бөлүнгөн.
Биздин жолубуз ылай болчу мурун. Канча президенттер келди, канча немелер келди, эч оңдолгон эмес. Ушу жолубуз оңолуп, ушу чыккан, ушу азыркы ажообузга биринчи, анан кийинки камчыга, өзүбүздүн балдарга, мына айылдан чыккан депутаттарга, ушу эл журттун атынан мен ушуларга ыраазычылык билдирем. Жакшы, мына таш чаңдан кутулуп калдык. Ошону өкмөтүбүз баягы чектерди бер, мына үйлөрдү бүтөйүн деп калдык да. Почти бүтүп калдык жаныбыз. Şu rahmat ökmötүбүзгө ушундай жолдорду салып берип, ар дайым Кыргызстаныбыз оңолсун эми ушундай болупчу. Маалым болгондой, Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Каражыгач айылында дагы ушул жылдын 4-нөн 5-майына караган түнү сел кырсыгы жүз берип, ондогон үйлөр жараксыз абалга кептелген. Атайын түзүлгөн комиссия материалдык зыяндарды тактап, авариялык абалга келген үйлөргө 1 миллион сомдон акча бөлгөн. Учурда алар курулуш иштерин кышка чейин бүткөрүү камылгасын көрүп жатышат. Азыр мына Каражыгач Атабеков айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерде жаңы чектерди берип, 45 киши селден жабыркагандарга ар бирине 1 миллион сомдон өкмөт жардам берген. Азыр мынаки көрүп турасыңар, тамдарын салып, буюрса кышка чейин көп жарандарыбыз өзүнүн үйүнө киришет. Анан эски селдин ордун биз айыл өкмөткө өткөзүп, ал жер баягы красный зонага кирип калганда, ал жердин баарын тегистеп туруп, бак кылып коюп атабыз. Бул сел эртең түшпөйт же келбейт деген гарантия жок да. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Сузак району.